Мына бир мисал кылып айтайын. Алматаны, Казакстанды эле кошуна мамлекетти бир мисал кылып алалык. Алматаны көчүрөрдө парламенти каршы чыкканда, ошондо баягы көп күндүн ичинен Назарбаев өзүнүн туулган күнүн ушул атайы ушундай белгилеп алып туруп, туулган күнү келип парламенттен суранганда, ушу менин туулган күнүмө Астана шаарын бир подарка кылгылачы, ушу көчүргөнгө макулдук бергиле деп. Ошондо бардыгы тең бир добуштан макулдук берген, каршы чыккан сөзсүз адамдар болгон, эми баягы 5 кол тең эмес дейт, сөзсүз каршы чыгат да. Кийин ошол каршы чыккан азаматтары, ошол кездеги парламентте отургандар бүгүн рахматын айтып жүрөт. Назарбаевди Нураке деп айтышат да, мындайча айтканда. Назарбаев деп да айтпайт, Нураке молодец деп айтат мына бүгүнкү күндө. Ушунусу менен калды. Бүгүн Астана кандай шаар болду? Алматы болсо, мурда кандай өнүгүп келатса, так ошондой өнүгүп келатат да. Даже андан 2 эсе, 3 эсе көтөрүлүп кетти да. ВВП'сы өсүп кетти мисалы. Эгерде биз сиз айтып аткандай, түндүк элин таарынтып албайбызбы деп атасыз. Түндүк элинин баарын көчүрүп кетпейт да. Бишкек ошол бойдон, столица бойдон кала берет. То есть тиякта экинчи столица пайда болот. Экинчи столица деген бүт эле ошол жака көчүп барып турсун деген эмес. Чиновниктер барып ошол жерде иштесин деген сөз. Эми ар жагын өзүңүз деле түшүнүп атсаңыз керек. Бир чиновник барса артынан 20-30 дагы жумушчу орну барат да ошол жака. Үчүнчү маселе. Эмне үчүн ушу борборду Ош шаарына көчүрүү боюнча? Үчүнчү маселе, мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, Ош, Баткен, Жалал-Абад тараптан жана наркотик ташуу жолдору бар да. Тажикстандан ташыйт көбүнчө, Афганистандан келишет. Ушул абдан күчөп кетти да. Бүгүнкү күндө мына өткөндө сессияда дагы каралды бизде ушу наркотикалык заттар боюнча. Түштүктө жаштардын көбү наркотикага берилип кетти деп атат. Эмне себеп? Себеби баягы ар бир ташып келип аткандан кийин баягы кыргыздын жакшы макалы бар. Май кармаган бармагын жалайт дейт. Сөзсүз түрдө колунда 100 килограмм баягы наркотик ташып келатса, ошондон баягы таткысы келет адам. Татып көрөт. Бүгүн татып көрсө, эртең уже түйүнө түшүп кетиши мүмкүн да. Мына ушул маселеси бар. Өткөндө бир сессияда мен айттым элем, чындыкты бетке айтыш керек да ар нерсени. Мен ушу ички иштер бөлүмүнүн адресине бир катуу сөз айттым элем. Мына силердин өзүңөрдүн араңарда ушул наркотик ташуу боюнча өзүңөрдүн сотрудниктериңер иштеп атат. Өзүлөрүңөрдүн сотрудниктериңер ушул ташыйт наркотикти деп айткандан бир жума өтпөй, мына Алай РОУДСынын бир сотрудниги өзү ошол именно ушу наркотиктерди көзөмөлдөөчү сотрудник экен да, кызматкер экен. Ошо бир жума өтпөй 100 килограмм наркотик менен кармалды. Мына Алай РОУДСынын өзүнүн кызматкери экен да. Мынакей ушундай фактылар бар. Эгерде биз столицада баягы борбор шаары Ошто отурган болсок, анда сөзсүз түрдө бул наркотраптарды, нарко жолдордун баарын 100% деп айтыштан алысмын. Эми 100% токтото албашыбыз мүмкүн, 80%ке кыскартышыбыз мүмкүн да. Себеби бардыгы ошол як тармакта болсо, сөзсүз жанагы нарко ташыган ташуучулар, баягы наркотик ташыган ташуучулар сөзсүз түрдө баягы азаят. Бул үчүнчү негизгиси. Бул маселеге карата үчүнчү көз карашыңыз. Төртүнчүсү, мен жана дагы айтып өттүм, бул түндүк түштүк элдерин бири-бири менен аралаштырыш. Мен мисалы үчүн өзүмдүн турмушумда эле көрдүм. Ушу түштүккө көп баргандан түштүктөн досторду таптым. Кыйышкыс досторду таптым да мисалы. Алар менен 1000 кыркылышып кеткен учурда дагы бүгүнкү күндө жакшынакай дос бойдон кала берем. Бир тууган бойдон кала берем. Пикирибиз эки бөлөк болсо дагы эртең башка күнү, эртеңки күнү кайра бир пикирде болуп калышыбыз мүмкүн. Ошол эле сыяктуу мисалы түштүктүн эли, түндүктүн элин түштүккө алып барып, түштүктүн элин түндүккө алып барып, жанагындай кадр саясаттарын бири-бири менен аралаштырып, ушундай ротация кылып, ошо бири-бири менен аралаштырса, ошондо биримдик болот дагы, жана түштүк, түндүк деп аткан биздин проблемабыз жоюлат да. Жанатан берки 30дан ашык депутат сүйлөдүк, бардыгыбыз түндүк түштүк маселе